Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Туугандар, бир Польша аттын баласы кулун чыгат. 4 айлык жаныбар. Азыр маалыматын беребиз туугандар. Атасы туугандар Польша, энеси кыргыз жылкы. Ал жактардан көрсөтүп коеюн. Көкүрөктөрү өтө сонун экен туугандар кулунун. 4 айлык экен да, кенже кулун экен. Көкүрөктү карагыла кең деген. Тай колго жаңы көнүп атыптыр туугандар, жетелегенге көнө элек экен. Бут колдору бардыгы таза. Азыр атасын да көрсөтөбүз. Мына туугандар, атасы ушул Польша ат. Ушул кара ат. 3 бутак, кашказы бар, карат. Жаныбар. Атасынын улагы да бар туугандар, улакта жүргөн ат. Энеси кыргыз бей экен. Атасынын табыроолору бар экен. Şu аргын туугандар, Польша менен кыргыз бейинин аргын экен, кулуну өтө жакшы экен. 4 айлык кенже кулун. Мына улакы теги жакшы, улагы бар аттын балдарын сурагандарга мына көрсөңөр болот туугандар. Аттагы жакшы ат. Баазын сурап берейин. Мына туугандар, ушул аттын баласы. Тынарбек эми ушу кулун боюнча бир айтчы эми. Өзүмүн кулундарыман экелөө баш чыгат. Аттын балдарынан. Эркек кулундардан, Кашказы чүйдөн келген экөө өзүмүн аттын балдары. Şu азыр карат, улакка чабып жүрөсүңөр. Бунун эми баазын канча дейсиң, кулунун баазын? Мунун баазын жеңил эле коем 70 000. 70 000. Кеми барбы? Кем болот. Былтыр жазда сатканмын, 160 саткам мунун балдарын. Былтыркы балдарын, Жанар 4 айлык экен туугандар. Biraz keçиrak туулган экен кулун. Толук көрүнүшү кулунун мүчөлөрүн көрүп турасыңар өзүңөр, байкап турсаңар. Өңү да кара, кашкалары менен. Дареги Аксы району Коштөө айылында туугандар. Şu бүгүнкү сатуудагы кулун ушул Польша аттын баласы болду.